Bir ay болуп калды, бияка келип дарыланып атам. Сабырбек Оразакунов Актала районунун Коштөбө айылынан келген. Учурда Нарын облустук жугуштуу оорулар бөлүмүндө бруцеллез дарты менен дарыланууда. Айтымында башында бели ооруп, бир аз кыймылдаганда эле теридеп, чыйыргып баштаган. Анализдердин жыйынтыгы менен бул дартты дарылатуунун аракетинде. Бул Нарынга келип тамак эрекпайга түшсөм уже үч жериңен кире жатып чыгарып беришти. Анан бияка келип жат десем биз багы эмени азырынча места жок, бир 3 күндөн кийин 4 күндөн кийин кел деп. Анан Брюсселевско анализ тапшыр кетирген. Анан барып Акталадан анализ тапшырып, анализдан Брюсселевс болуп чыгып калды. Анан келип бияка келсем, бияка жаткырып азыр дарыланып атам. Нарын облустук жугуштуу оорулар бөлүмүндө былтыркы жылы бруцеллез дарты менен 165 бейтап дарыланган. Жыл башында 4 бейтап дарыланып, бирөөсү жаңы гана ооруканадан чыгарылган. Адистин айтымында аталган дарттын козгогучу жер кыртышында, жүндө, териде, сүттө жана сүттөн даярдалган азыктарда бир нече айга чейин сакталат. Оорулар көбүнчөсү жана тууттан, сүт аркылуу, мышпаган эет дегендей. Көбүнчөсү бул тууттан көп чыгат. Андан тышкары бул бруцеллез дегизи биринчи клиникский симптомдор деп коет. Бул жанагындай оорулардын белгилери. Биринчиден муундар ооруйт кишилердин. Башкача муундары, мисалы үчүн тизелери, белдери дегендей. Андан тышкары дене табы көтөрүлөт, температурасы көтөрүлөт, азноп деп коет, киши калтырак басат, анан кечкисин тердейт. Кишиге дарттын козгогучу негизинен булганган же чийки сүттү ичкенде, же андан даярдалган тамак ашты чала бышырган этти жегенде, ылаңдуу малды бакканда жугушу мүмкүн. Бруцеллез мал чарбасында иштегендерге, малдан алынган азыктарды чыгаруучу жана тери жүн иштетүүчү өнөр жайларда иштеген жумушчуларда көп кездешет. Айрыкча күмөн саналган сүттүн анализдерин учурда эл аралык сертификаты бар Нарын аймактык ветеринардык лабораториясы бир күндө эле чыгарып бере алышат. Ал эми кан анализин 3 күн аралыгында даяр кылышат. Ар бир мал ээлери дагы азыр көп өзүнө кам көрүп калды деп ойлойм. Биринчиден үйдө канча мал болсо, короодо мурда көбүнчө жанагы идентификация болбогондон кийин көмүскөдө калган малдар көп болчу, ири мүйүздүү малдар. Азыр ар бир мал кээде топостуку да келет, ушуларды топостуку, уйдуку ар бир мал ээси өзү текшертип ушу тазабы деп уyu тууру менен келип даже ушундай сүттөрдүн алып келген күндөр болот, учурларыбыз көп болот. Өткөн жылы Нарын облустук хирургия бөлүмүндө эхинококкоз оорусу менен 4 адамга операция жасалган. Дарыгерлердин айтымында, адамдар гигиеналык эрежелерди так сактабаганы, жалпы ден соолугуна кам көрүп текшерүүдөн өтпөгөнүн себептешет. Эхинококк деген бул өзү доброкачественный опухольго барабар десек болот. Бул көбүнчө учурда агрессивный рост берип, жана адамдын организмдик тканьдарына өсүп кирбейт. Бул өзүнүн ыйлакча пайда болот дагы, ошол ыйлакча эле көлөмү чоңоюп, бул адамдын органдарын, ткандарын жылдырып эле өсүп кете берет. Мал эхинококктун жумурткаларын кайсыл учурда жутуп алат? Суу ичкенде, чөп жегенде. Эхинококкоз боордо, өпкөдө жана башка органда эхинококк деген мите курту пайда болгон оору. Эхинококкоз менен негизинен кишилер үй жаныбарлары ооруйт. Аталган мите курт ит, мышык, бөрү, түлкү сыяктуу жаныбарлардын ичегисине жабышып өсүп жетилет да анын заңы менен айлана чөйрөгө тарайт. Санитардык эрежелерди жакшы сакташ керек. Кичинекей балдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Адамдар сөзсүз түрдө тамак ичерде колун жууп жеш керек. Тамак аштын баардыгын кайнатып, болбосо жер жемиштерди жууп, сабиз, кызылча, алма, мына канча жер жемиштин баардыгын баарыбыз жеп атабыз. Жууп гана жеш керек да, ошол аркылуу жугузат эң негизгиси. Анан малды баарыбыз соебуз үйдөн. Сойгондон кийин сөзсүз түрдө эгер зараженный булганган өпкө боор болсо, муну дагы жоготуш керек обязательно. Же отко салып орттош керек, же болбосо ямаларга салыш керек да, кайра ит чукуп аны жебегидей кылып. Адистердин айтымында, короодогу иттерди эмдеп, мите курттарга каршы дары берип, үй жандыктарына кам көрүү сунушталат. Нарын райондук ветеринардык башкарма алына быйыл үй жандыктары болгон ит мышыктарга Adenox дарысынан 25.200 таблетка бөлүнгөн. Учурда биринчи чейректе 6.300 бекер таратылып, жеке ветеринарлар үчүн өз акысын алышат. Бүгүнкү күндө Нарын районунда бруцеллез, эхинококкоз оорулары көбөйүп, ошонун алдын алуу максатында биз ушундай мектептерге сабак өтүп, семинарларды жана Нарын районундагы айыл аймактагы мектептерге сабак өтүп атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп,
Биз ар бир айыл өкмөттө инспекторлор бар, ошол боюнча иш алып барган. Өз убагында биз тараптан эмдөөлөр жүргүлүп жатат. Эхнококкуско таблеткалар берилип жатат ит мышыктарга. Нарын районунун аймагында көбөйүп атат. Өзүңүздөр көрүп аткандай, ар бир адам өзүбүздүн гигиенабызды таза кармасак бул оор. Учурда Нарын райондук ветеринардык башкармалыгы мектеп окуучуларына малдан жуккан дарттарды алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерелет демекчи, убагында ар бир жаран өзүнө, мал жандыктарга кам көрүүнү адистер сунушташат. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдуллаев, Нарын жаңылыктары.